Саламатсыздарбы? Биздин фермерлер, дыйкандарыбыз эң негизи кыргызстандыктар. Мынакей бүгүнкү күндө Жыргал кооперативдин территориясында турабыз. Мен өзүм ушу кооперативди башкарам. Аты жөнүм Жыргалбаев Нурбек Үсөнкулович. Бул кооператив сүт негизинде сүт менен иштейбиз. Андан тышкары тоют даярдайбыз. Чыктуу тоют деп даярдап, эң сапаттуу, эң калорийный деп айтсак болот. Ал сүттүн көлөмүн көбөйтөт. Андан тышкары ар кайсы параметрлерин, майлуулугун көтөрөт, белок дейт, ошонун баарын плотность көтөрөт деген тоют. Ал тема мурун болгон тема. Бүгүнкү темабыздан айтып берейин, бул тоютту башында кандай даярдадык, анан кийин бүгүнкүдө Жайка проекттен грант берилген техникалар. Ал техника ушул тоют даярдап, элге кызмат кылып, жанагындай өтө көтөрүлүп кеткен бааларды дагы бир живой конкуренция болуп, айыл жергесинде баланс кылып турат да. Бул мынакей техникаларыбыз Жайка менен келген, 2 комбайн, навесной, 2 трактор, 2 прицеп, сокосу 2 соко, 2 пресс-подборщик берилген. Андан тышкары дагы бир упаковочный бир аппарат берилген. Аны да бир тоют чыгарганбыз былтыр. Камыштан, куурайдан. Ал тоюттардын баардыгына жанагындай бактерийден закваска беребиз. Абдан сапаттуу тоют болот. Бул кандай болуп берилген техниканы да айтып берейин. Бул техниканы бизге керек дегенде эле бербейт. Негизи проекттердин баардыгы эле көбүнчө келет да окуу, семинар окутуп, бизге үйрөтүп, өзлөрүнүн айлык алып, анан жана семинарларга кофе брейк деп, жанагындай брошюра деп, китеп чыгарабы, бир эмелер чыгарып, ошону менен анан кийин ал проектке келген акча бүтөт. Техникаларды алып калган себебибиз, мен эң биринчи жылы өз каражатым менен жанагындай силос даярдап, эксперимент кылып, биякта бир буга чейин биздин казыркы айыл өкмөткө чейин Канат деген айыл өкмөтүбүз бар болчу. Анын фермасы бар, мал чарбасы бар. Ошол балага даярдап бергенде айыл өкмөтүбүзгө. Күзүндө даярдап бердик, жалаң силос менен эле чөп бердик, жана рацион менен. Бул 1,5 килограмм кургак чөп, 20 килога чейин силос бердик, жана закваска менен бактерия өстүрүп даярдап бергенде сүтү көбөйдү, биз сүтүн да алып турдук да. Сүтү 2 эсе көбөйдү, өткөрүп аткан сүтү. Малдын сапаттуулугу абдан сапаттуу, семиз, эттүү болуп турду. Ошол жылы иммунитети да күчтүү болуп, мал ооруган жок да. Жазында ошондо Токиодон да келди, эксперттер келди, баарыбыз көрүп, сарайларды ким кандай силос закладка кылды. Ушу Канаткына келгенде, фермасын көргөндө, мал өзгөчө эттүү болуп, жылтырап, лак менен боеп койгондой болуп турду да. Ал торпогу да, букасы да баары. Ошондо бүт эксперттердин баары келип таң калып, ушундай жакшы тоют болуптур. Ушуну менен элге дальше дагы эле ушундай жардам берип үйрөткөнгө макулсузбу деп, биз макул деп проект жаздык. Эмне керек деген, ушундай техника керек, мунун баарын базып даярдаганга деген. Ушул проект менен биз жана антип доказывать эткенде, ушул тоюттун сапаттуулугун бизге Жыргал сүт кооперативине ушул техникаларды алып келди да. Мынакей 3-чү жыл болду. Техника келген 2 жыл болду, мынакей 2-чи жыл даярдап атабыз. Проекттин эң негизи общий суммасы $5 миллион болчу. Ошонун $148,000 ушул техникалар келди. Биринчи жылы 250 фермер пайдаланды. Экинчи жылы 300-350 фермерге чейин үйрөттүк. Эми быйыл закладканы абдан расширять этти. Бул техникабыз да жетишти, буюрса 4,000–4,5 миң тоннага чейин бастык быйыл. Жеке менчик техникалардан караганда биздин тарифти арзаныраак коебуз биз. Баланс болуш үчүн трактористтер жанагындай техниканын баасын өтө көтөрбөш үчүн биз балансты кылып алып жүрөбүз. Ылдыйраак койсок, эл да келип мынакей Жыргал сүттүн кооперативинде арзаныраак экен, сиз эмне үчүн кымбат кылып атасыз деп, ошону менен канча трактористтер да келди мага, баасын көтөрөлү деп. Биз эми солярка кымбат, запчасть кымбат. Биз өтө көтөрбөй, кичине көтөрүп атабыз баланска алып келгенге. Ошону менен да жардам болуп атат да биздин элибизге. Бул техника менен иштеткендин да себеби себестоимость тоюттуку да кичине ылдыйраак чөйт. Себестоимость тоюттуку ылдый болсо,
мына сүттүкү да себестоимость, арзаныраак тоюп берсең сүткө дагы, этке дагы таасирин бере турган нерсе да. Канчалык арзан сапаттуу кылып малыңды баксаң, арзаныраак баксаң, значит, сүтүң себестоимости, эттин да себестоимости арзан болот да. Ал жагынан да пайда бар. Тоюттун сапаттуулугуна дагы эми дыйкандардын баары эле билет болуш керек дейм. Эгинди убагында алганда ал сапаттуу эгин болот. Тоютту дагы убагында алса, кургатып жибербей же эрте кылбай убагында алганда бул өтө сапаттуу, жакшы тоют болот. Убагында алайын десе техникалар жетишпейт дыйкандарыбызга. Ошондуктан кээ бир адамдарда жасап алып атканда бул туура эмес, же мөөнөтүн өткөрүп, же булардын нерсесин жеткирбей тоюту мындай анча сапаттуу болбой калат деген түшүндүрөт да. Биз үйрөнгөндөн кийин быйыл мынакей эл дагы күбө болуп калды. Баткенге чейин барып туруп чыкты тоют басып берип үйрөтүп атабыз элге. Баткен эл да абдан ыраазы болуп, рахматын айтып калды. Баткенде эми жерди көрсөк бүт эле кыра экен да. Бирок ошого караганда да бир адам таанышып калдык. Акбар деген жакшы бир киши экен. 40 гектарды ошол жерден жанагындай шагылга жүгөрү өстүрдү да. Эми аякта мака деп коет экен. Жүгөрүнү өстүргөндө бардык көрдүк, сапат да жакшы, масса да жакшы берди, эми басып бердик, закваскасын да кылып бердик. Буюрса мынакей өткөндө эле чалып калды киши, кече эле чалды окшойт. Мен 70 баш саан уй кармайт элем, ошого проект жазып атам, ошондой бир 70 баш саан уй болсо мен алам деп. Каражат даярдап атам, ошого сатып алып туруп, мен сүт багатына да өтөйүн деп. Бул негизи мындай да, уй десе эле глейген уйларды алып алып, ал 60 килограмм, 80 килограмм тоют жейт, бергени 20 литр. Тоют бергениңер менен жана сүтүн сатканда 20 литрди салыштырсаңар киреше жок болуп калып атпайбы? Бул мен мынакей лизинг менен дагы 1-2 жылдан бери берип келдим элге, таратып жанагындай черно-пестрый, молочный деген бар, Алтайский крайдан алып келгенбиз. Первотелкалар, биринчи кунажындар, биринчи тууттар 18 литрден 20 литрге чейин берди. Өзү чоң деле эмес. Жегени 20-21 килограмм тоют жейт. Сапаттуу, эттүү болуп турат, оорубайт. Биздин талааларга да барып мындай келгенге бүт мындай басканга жайыттарда ыңгайлуу экен да. Ал практика жүзүндө көрдүк. Биздин фермерлер да аны рахматын айтып алгандар ыраазы болуп турат. Дыйкандарыбызга, фермерлерге айтат элем кеңешимде. Бул тоютка эртерээк өтүп, эртерээк даярдап эметсе ошончолук көбүрөөк киреше алат. Жана сүттүн көлөмүн көбөйтөт деп бул чыкты тоютта айтып келатабыз, бирок сүттүн көлөмүн көбөйткөндө сапатын жакшыртуу боюнча бизде ушундай лабораториялар иштеш керек. Бу жерде мынакей кычкылдыгын, кислотность деп коет, анан кийин плотность жана коюлугун, суу кошулдубу, кошулган жокпу деген ал плотность, коюлук бөлөкчө болот. Андан кийин кир салдыбы, таза салдыбы деп спиртке текшерилет. 72-75 градуска спиртке ал өзүнчө лабораторный анализ. Андан тышкары мынакей келип туруп майлуулугуна бүт текшерилет. Кандай майлуулук, бүт параметрлер, туз канча параметрлер, 7-8 параметри бар. Мынакей элдикин да текшеребиз. Мындай пробный анализ деп коет. Элдикин ким суу кошуп койду, ким плотность кылды, ошол жактан билип, соматический клеткалардын баарын мындай пробный алып келип алып да текшеребиз да. Бир күнүнө ар бир айылдан 10-15 кишиникин текшерип турабыз. Антип да контроль кылбасаң, бул сүттүн сапатына жете албай атасың да. Анча-мынча недоброкачественный фермерлерибиз өткөрүп аткандарды буга эми могу майлуулугуна карата штраф салып, ылдыйраак сүтүн алабыз. Антип көзөмөлдөсө эл дагы агартып эле мындай эптеп эле сүттөп эле өткөргөнгө аракет кылат да. Элдин баардыгы эмес, ушул таблица менен бүт плотность эмелер эмес турат. Бул сүттүн баасына байланыштуу нерселер. Эми ден соолукка байланыштуу нерсе эң маанилүү деген бул мынакей антибиотик. Антибиотикти элибиздин баарына үйрөтпөсөк,
элибиз түшүнбөстүк кылып жана уйларына ар кайсы антибиотик саят, ал антибиотик келип сүтү менен келип продукция жасалат. Ал продукцияны биз балдарыбызга, аталарыбызга, апаларыбызга берип атабыз. Организмде резистенция болуп, адамдын антибиотиги алы келбей калат. Ошондуктан жөнөкөй эле бир кичинекей сыркоолоп калып, суук тийип калса, ошол адамдын уколдору алы келбей, ал оору прогрессировать этип, онкологияга өтүп атып, аллергия өтүп, летальный исходдор көп болуп аткан ошондон болуп атат да. Биз ушул сүттүн антибиотигине өтө мындай чоң маани берип караш керекпиз. Муну деген мен жалгыз мынакей кооперативим менен Ысык Ата районунан мынакей 30 тонна антибиотики жок үйрөттүк. Жалгыз бирок Кыргызстанга мен алым келбейт экен. Муну деген Госветинспекция, өкмөт баары жардам берип чогуу иштесек, мен ойлойм бир бат эле антибиотикти жокко чыгарабыз. Жокко чыгаргандан кийин биздин балдарыбыздын ден соолугу, биз ар бир балабызга келе жаткан мынакей жаш муундарыбызга 15-20 жыл кошуп бере алабыз жашоо мөөнөтүн. Бул биздин тамактанган могул антибиотик заттар эле. Эттикин да ушундай көзөмөлгө алыш керек. Жанагындай гормональ немен семиртип аткандарды да жокко чыгарыш керек. Ал өзүбүздүн балдарыбызга биз өзүбүз эле зыяндык кылып атканыбыз. Эми көп дыйкандар муну билбестиктен эле кылып атат. Бирок телевидениядан жана YouTube же Facebooktардан дайым айтып турса, адам билгенден кийин өзүнүн келечегине, балдарына жанагындай тоскоолдук кылбайт го деп ойлойм мен. Ар кандай антибиотик бар, эң күчтүү антибиотик Ибермекти 28 күндө барып чыгат. Күчү азыраак антибиотиктер Бицилин 5 8-9 күндө чыгат денесинен. 8-9 күндөн кийин аны кайра сүтүн пайдаланып иче берсе болот. Негизи бул жалпы канча 1000 тонна чогулуп келип атат, ошончо малга укол салынып атат, ал күнүнкүсүн күнүгө салынып атат да, мындайча айтканда бир 30% малга сайылып атат да укол. Ошол укол баары аралашып келип эле жанагы биздин денебизден, балдарыбыздын денесинен мындай жуулуп чыкканга убакыт жок болуп эле, улам эле жанагындай үстүнө накопительный болуп эле организмге организмден чыкпай эле толтуруп келип атат да, жалпак тил менен айтканда. Биз ошону тазалабай эле бүт биздики сборный деп атпайбыз Кыргызстан боюнча. Аралашып күнүгө эле жана антибиотиктер келип эле жана продукция жасалып эле продуктаны желип атпайбы. Ал балдарда ар кандай эми антибиотиктин ветеринар врачтар көп билет. Канча түрү бар? 100 түрү барбы, 50 түрү барбы? Биз ветеринар эмеспиз, но биз практика жүзүндө муну көрүп жокко чыгарганга аракет кылып жүрөбүз. Бир антибиотиктин жанагындай тест анализ деп коет 400 сом турат. Ал айырмасы жок. 10 литр иченесизби, 1 тоннаны иченесизби, же 50 литр иченесизби, 400 сом кетет бир анализге эле, антибиотик эле. Андан тышкары мынакей могул анализдер баары где-то бир болжолу менен 430-тан 450 сом бир анализге кетип калат. Мынакей 22 машине ташып атса, күнүнө 22 машине эртең менен да текшерилет антибиотикке, кечинде да текшерилет. Биз жана тажрыйбасы бар кишилер менен да сүйлөшүп калдым мен. Бизде регламент по молоку дейби, 10 күндө бир текшериш керек депчи. Бул эң туура эмес. 10 күндө бир текшерген нерсе ал такыр эле текшербегенге жаткан нерсе. Мынакей бүгүн текшерип кетти. Жок, эртең эле барып туруп жана канча малга укол сайылса, бүгүн келип туруп эле канча антибиотик келип атат. Ошондуктан ар бир келген партияны күнүнкүсүн күнүнө эртең менен келсе, эртең менен, кечинде келсе, кечинде текшерип туруш керек антибиотикке. Антибиотик чыкпаса биз албайбыз. Бүгүнкү күндө албайбыз дегенге да кандай кородо торпок музоолорду көрүп атпайсызбы? Биз ошолорго бергенге аракет кылабыз. Элге зыяндыгы келбей, келтирбей элге зыяндыгын. Ошо торпокторду жанагынтип антибиотик менен 50 литр, 100 литр келип калат, ошолорго бергенге аракет кылабыз. Заводдорго продукцияга кошулбасын деп. Эми мен ойлойм, ушул сүт менен иштеп, сүт менен алек болуп, фермерлерибиз дагы, дыйкандарыбыз дагы, ушу заготовитель болобу, заводдо баардыгыбыз тең ушундай антибиотикке каршы иштеп баштасак, биз бат эле бул антибиотиктен жокко чыгарабыз. Элди да үйрөтүп коебуз. Көрсөтүү Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында даярдалды.